Ноқат районында Ноқат интернет компаниясының жетекчиси болом. Бүгүнкү күндө бул аракетчилик программасынан күткөнүбүз бул жаңыча иштөөнү, жаңы нерселерди күтүп атабыз. Кудай буйрса, ошол өзүбүздүн ушул үйрөнгөн алган билимибиздин негизинде чоң бир жетишкендикке жетишебиз деп үмүттөнүбүз. Өмүр булагы жоопкерчилиги чектелген коому 2021 жылдан Баткен аймагында таңакталган сууларды жана шербеттерди чыгарат. Негизинен өрүк менен иштөө максатыбыз бар. Өрүктү кайра иштетүү максатында ошол жумушту буюрса баштадык. Бул акселерациядан ошол өндүргөн товарыбыздын жакшыртуу жана элге жеткиликтүү кылуу жана инвестиция тартуу максатында келдик. Бизде буга чейин операционный частьтарда проблемалар болгон. Ал проблемаларды биз ошол аракетчилик долбоору убагында келип калып, ошол боюнча бизге сабактар өттү. Ал сабактарда бизде ошол операционный моменттерди окутуп үйрөттү. Мисалы алсак, ошол e-commerce чыгуу, бизнес башкаруу, ошол боюнча сабактар болду. Ошол нерселерди биз ошо 3 айдын ичинде чечип алдык. Бул программага мен катышканыма өтө кубанычтамын. Бул программадан биз көп нерселерди үйрөндүк. Мурда биз экспортко чыкканда кыйыр түздө чыгып жүргөн экенбиз, документтери жөн эле даярдап. Бул программадан биз экспорттор менен иштеп, кандай түз чыккандын жолдорун, документациясын толук үйрөндүм. Өтө кубанычтамын. Биз ушул билимибизди пайдаланып, биздин кирешебизди 2 эсе көтөргөнгө мен уже ишенимим өтө жогору. Ушул программаны уюштурган ушу жетекчилерге мен чоң ыраазычылык билдирем. Итогами данной обучающей программы, значит, мы отобрали, получается, 20 проектов, которые будут поддерживать экономические направления в 3 областях, а также поддержали 4 лидирующие компании, которые тоже, в свою очередь, будут выстраивать цепочку добавленной стоимости, вовлекать, создавать рабочие места для молодежи и женщин. Что ж, я хотел бы рассказать немного о результатах прошедших 2 акселераций. Сегодня у нас прошел демо-день сразу для 2 акселерационных программ. Всего в ней поучаствовало 38 предпринимателей из Баткенской, Ошской и Джалабадской областей. У нас акселерация отличается от обычных бизнес-тренингов или курсов. Цель не в том, чтобы люди узнали что-то. Цель в том, чтобы они прокачали бизнес. И они это сделали с большим успехом. Компании подняли свою выручку более чем на 60%. Я считаю, это хороший успех за всего 2 месяца, 13 недель у нас.